Өткөн көчмөн турмушта кыргыз эли оор кырдаалда согуш болоорду же башка маанилүү маселе жаралганда курултай чакырып, уруу башчылар болуп, стратегиялык башкы маселелер чечилишчү. Азыр жаңы, заманбап башкаруу ыкмалары бар. Бийлик бутактарынын тең салмактуулугу, демократия деген эске алынат. Бирок ошол эле учурда дагы курултайдын өз орду бар. Курултай бул биздин кыргыз тарыхында мурдатадан эле болуп келген. Азыр эле бола калып аткан жок. Ушундай бир кыргыз коомчулугунда биздин ата-бабаларда согуш иштери болсун, тынчтык иштери болсун, кошуналар менен мамилелер болсун, алакалар. Мындайда ата-бабаларыбыз курултайга чогулуп, ушундай маанилүү маселелерди элдик талкууга салып, элдин оюн угуп, элдин пикири менен эсептешип, келишип, анан маанилүү чечимдерди кабыл алып келген. Ошол сыяктуу эле мына Садыр Жапаров дагы азыр курултайды чакырып атат. Мына буюрса 25-inde жерлерден делегаттар шайланып курултайга барабыз деп аттанып турушат. Бул эң жакшы көрүнүш деп эсептейм мен. Мурунтан өзү Кадыр Кошалиев да өзү айтып жүргөн, ишке ашыра албай мурун президенттер маани бербей жүргөндө, ошон үчүн эми кайрадан мына жолго чыгып бу элдин илгери аксакалдар деле ушу дөңгө отурушунда чогулуп эле аксакалдар чеччү эле. Айылдан башталганы жакшы болду да. Эми чоң көйгөйлөр көп. Бирок ону ошо Кыргызстан боюнча көйгөй белгилүү да. Суу, жол, ошондо доктуркана, мындай бала бакчалар, мектептер да. Элге эмне керек уже? Таза суу керек. Башка шунун баарын айта турган делегаттарды шайладык, Алла Таала Кудай кааласа, ошо балдар бар өзүнүн көйгөйлөрүн, элдин көйгөйүн суроолорун берип келгенге Алла Таала жол берсин. Президент Садыр Жапаров 25-ноябрга элдик курултай чакыруу жөнүндө жарлыгын жарыялаган. Мамлекеттик катчы башында турган элдик курултайды уюштуруу комитети да түзүлгөн. Элдик курултай жөнүндө мыйзам кабыл алына электигине байланыштуу убактылуу жообунун негизинде өткөрүлөт. Кыргызстандын конституциясында элдик курултай коомдук өкүлчүлүктүү жыйын, элдик курултай кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет деп көрсөтүлгөн. Демек элдик курултай жөнүндө өзүнчө мыйзам кабыл алыныш керек эле. Бирок бир топ жылдардан бери жогорку кеңеште бул долбоор колдоо таппай келди. Баш мыйзамда жазылып калгандан кийин элдик курултай макул өтсүн, келсин, президенттин кайрылуусун уксун дагы жакшынакай алып үйлөрүнө тарап кетсин. Болду. Башка укукту ким берди буларга? Бир шайлоого катышып, бир добуш албагандан кийин. Андайлар көп, мисалы, мен толуктай тааныштарым бар. Сүйлөсө ааламдан сүйлөйт, шайлоого катышса 17 добуш алат. Ошолорду эмне алып келип төргө отургузалыбы? Аксакал элеңиз анан ушундай элеңиз деп. Андай болбойт. Анда бул мыйзам кабыл алынса, анда жогорку кеңеш тарап кетишибиз керек биз. Ошентип элдик курултайды өткөрүүнүн жол жобосу мыйзамда ордун таба эле экендигине карабастан Садыр Жапаров биринчи элдик курултайды чакырууну чечти. Коомчулукта бул дароо эле эки ача пикирди жаратты. Бир жагы президенттин сунушун кубаттап, аны элдин талабын угууга даярдык катары кабыл алууда. Кандай президентке жетпей калган көйгөйлөр бар, ошолорду айтып барса, дагы ушуларды чогуу чара кеңешип чечсек деген гана ой менен чакырып атат. Бирок бир кездерде ошол курултайды чакыруу жөнүндө мындай толук жобо кабыл алынган эмес. Бул азыр убактылуу жобо менен гана курултай чакырылып атат. Толук ушул жобону кабыл алынбай калганына дагы жогорку кеңештеги депутаттар көп тосуп келишти окшойт. Алар биздеги эң жогорку орган жогорку кеңеш турса, курултайды чакыруунун зарылчылыгы жок, курултайдагы бир кандайдыр бир чечимдерди кабыл алат деген бир чочулоолор болду окшойт да. Анан убактылуу жобо кабыл алынганга чейин деп, азыр толук жобо кабыл алынганга чейин деп, азыр убактылуу жобо менен эле Садыр Жапаров чакырып атат. Бул эң туура деп эсептейм. Ошол эле учурда экинчи тарап бул бийлик өткөзүп жаткан курултай болгондуктан ал кошоматчылардын жыйыны болуп калат деп алдын ала эле сын көз карашта турушат. Бирок жергиликтүү делегаттарды шайлоо ачык айкын өткөрүлүп, татыктуу делегаттар шайланганына кубангандар көп. Быйыл президентибиз Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен мына элдик курултайга делегаттарды шайлоо болуп өттү. Мына биз дагы өзүбүздүн элдин атынан ишенген делегаттарды шайлап алдык. Ошол эл ишенген делегаттарыбыз барып, ушу айылдагы, айыл өкмөттөрдөгү, шаарлардагы көйгөйлүү элдин ичиндеги маселелерди чечет чоң ишенимде биз ошол делегаттарды элдин өзүнүн тандоосу менен шайланды. Келечекте ошол депутаттар президент менен элдин ортосундагы
көйгөйлөрдү чечип бере турган көпүрө болот деп. Элдик курултай институту тууралуу берене 2010 кабыл алынган. Баш мыйзамда да бар эле. Анда курултай жөнүндө конституциялык мыйзам кабыл алынбай калган. Эми болсо талдоочулар дагы, шайланган делегаттар дагы конституциялык мыйзам кабыл алуу зарыл деген пикирди карманышууда. Эгер курултайды киргизип кандайдыр бир мамлекетке жардам тие турган уюм катарыбы же институт катарыбы мамлекет пайдаланабыз десе, мунун курултай жөнүндөгү мыйзамдарды иштеп чыгыш керек да. Азыр мыйзам иштелип чыга элек менимче. Ошол мыйзамдар иштелип чыгып, курултайдын функциясы эмне аткарат, ал кандай шайланат, ийне жийине чейин аныктап, тактап туруп, анан ишке киришсе, менимче курултайдын пайдасы тиет болуш керек. Кыргыз Республикасынын жарандары коомдун жана мамлекеттин иштерин башкарууга түздөн түз, ошондой эле өз өкүлдөрү аркылуу катышууга укуктуу. Жарандар мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маселелери боюнча, башка маанилүү маселелер боюнча кыргыздардын тарыхый салты болуп саналган курултайды өткөрүүгө укуктуу. Элдик курултай коомдун өкүлчүлүктүү, кеңеш берүүчү, байкоочу чогулуш, ал коомдук өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштарды бере алат. Демек, алдыда келе жаткан курултайдын өтүшү менен коомчулук жемиштүү жыйынтыкка үмүт артып турушат. Жалпы курултай буйрук насип кылса 25-26 Бишкек шаарында өтөт. Ал жерге ошол Кыргызстан боюнча жалпы делегаттар барат, өздөрүнүн арзы муундарын айтат, айылда жетпей жаткан көйгөйлөрүнү айтып барышат. Ошол жерде чечилет деген ойдомун. Президентибиз Садыр Нурзулгочович ошол биздин көйгөйлөрдү, муунду вопросторду, суроолорду чечип берет деген үмүттөмүн. Кыргыз Республикасында улуттар аралык ынтымакты андан ары бекемдөө, жарандык коомду бириктирүү жана социалдык мобилизацияга көмөктөшүү максатында кыргыз мамлекетин жана коомду туруктуу өнүктүрүүгө курултайдын өтүүсү чоң өбөлгө болот. Эми булардын биринчи милдети курултайга катышкандан кийин баягы айылдык көйгөйлөрдү жоюу үчүн, айылда баягы элдин үнү бийликке жетпеген үчүн, ошолорду жеткириш үчүн, айдың ачык айтыш үчүн ошо курултай уюштурулат да. Эми бул курултай буюрса быйыл башталган болсо, кийинки курултайларга уже адамдар дагы түшүнүп, дагы ар кандай проблемаларды айтылып, көйгөйлөр чечиле турган болуп калат. Эми азыр ушу малга чейин бийликтегилер эч качан карапайым элдер менен эсептешкен эмес. Карапайым элдин көйгөйүн уккан да эмес. Чын-чынына келгенде ошон үчүн баягы бийлик менен карапайымдын ортосунда келишпестик болду, 3 жолу революция болду. Эгерде бийлик уккан болсо, карапайым эл менен бирге болгон болсо, ошого терс көрүнүштөр болмок эмес. Кошумчалай кетсек, бул жолу айыл өкмөт, аким, президенттин өкүлдөрү делегат тандоо иштерине катышкан жок. Бийликтин катышуусуна катуу тыюу салынган, эл шайланган делегаттар өтүштү. Эми алар ачык айтып, ак сүйлөп, сунуштарын беришет. Негизинен ошо 1074 делегаттын баардыгынын ою бир эле жерден чыкса керек. Бул келечекте Кыргызстанды өркүндөтүш. Кайсыл жол менен кандай кылып барышыбыз керек, эмне кылышыбыз керек, кандай кылышыбыз керек. Курултай сөзсүз керектүү система болуш керек. Мына Конституцияда жазылып калды. Кудайым буйруса мына депутаттарга дагы айтабыз, тезирээк мыйзамын кабыл алып, ошол мыйзамга курултайдын милдетин, максатын, анан үмүтүн тактап коюш керек да. Сен максат эмнеде болуш керек? Максат ошол Кыргызстанды кантип көтөрүш. Коюлган проблемалык маселелер кандай кылып чечилиш керек? Ошолорду ким чечиш керек? Эгер ошол маселе чечилбей калса, кандай жоопкерчилик алат? Ошол 1074 делегат эртеге элдин астына отчет бергенге аракет кылыш керек. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык, элдик курултайга жалпысынан 1074 делегат катышат. Анын ичинен 452 айыл аймагынан 904 делегат, облустук маанидеги 12 шаардын ар биринен 2ден жана райондук маанидеги 18 шаардын ар биринен 1ден, Бишкек шаарынан 60, Ош шаарынан 30 делегат келет. Андан тышкары чет өлкөдөгү эмгек мигранттарынан 28, диний конфессиялардан 10 делегат катышат. Туура түшүнгөндөр, бул институтта эл менен бийликтин ортосунда көпүрө болот деп ишеним артып жатышат.